8-ci bab Нурбин Шах адилетчилдин кеңеш кептерин эскерүү. Ал адегенде айтты. Күн жана түн келип кетип жатканда жазмыштын өзгөрүп турганына таң калба. Жана айтты. Адамдар эмне үчүн бир ирет жаңылганына кайра өкүнүшөт. Падыша менен тааныш неме эмне үчүн тынчуктайт. Эмне үчүн жашоосу эркине ылайык болбой калган адам өзүн тирүү деп эсептейт. Жана айтты. Айыбың жок туруп сен жөнүндө жаман айткан адамды анын сөзүн жеткирген адамдан тезирээк кечир. Өзүнө жөнөтүлгөн көңүл айтууларды угуп жаткан адам сөздү пайдасыз уккан адамдай зерикпейт. Жана айтты. Чоң чыгымга кириптери болгон адамга караганда көзүн окустатып алганды зор зыян тартты деп бил. Кекиртегинин кулу болгон адамдан көрө бир колдон экинчи колго сатылып жүргөн кулду эркинирээк деп бил. Жана айтты. Адам канчалык билимдүү болгону менен Кудай ага акыл бербесе, анын билиминин пайдасынан зыяны чоң. Кимди мезгил окутпаса, аны окутам деп ора болбогула. Андай аракетиң пайда бербейт. Жана айтты. Наадандыктан сактагандан көрө анын өзүнөн сактанган жеңил. Эгер адамдар сен жөнүндө жакшы сөз айтышын кааласаң, өзүң башкалар жөнүндө жакшы сүйлө. Жана айтты. Адамдарга деген эмгегиң пайдасы жоголбосу үчүн адамдардын сага деген эмгектери пайдасы жоголбосун. Досторум аз болбосун десең кастык кылба. Ашыкча кайгыргың келбесе дүйнөң тар болбосун. Таарынычтан качам деп баспаган нерсени күчтөп бастырам деп мажбурлаба. Жеңил жашоону кааласаң өзүңдү иштегенге үйрөт. Айтты. Сени акылсыз деп айтпасын десең табылбас нерсени издебе. Алданууну каалабасаң бүтпөгөн ишти бүттү деп айтпа. Сенин сырыңды башкалар ачпасын десең, башкалардын сырын өзүң ачпа. Жана айтты. Артыңдан бирөөлөр күлбөсүн десең, кол алдындагыларга мээрман бол. Узакка чейин өкүттө жүрбөс үчүн жүрөгүң эмне каалаганын жасай бербе. Акылман болууну кааласаң, жүзүңдү башка бирөөнүн күзгүсүнөн карап көр. Жана айтты. Коркуп жүрүүдөн качсаң, жамандык жасаба. Башкалар сенин эмгегиңе жараша баалаганын кааласаң, өзүң да башка адамдарды баалай бил. Жүрөгүң сөзүңдү коштой жүрүүсүн кааласаң, айткан сөзүңдү аткара бил. Адамдар сени колдосун десең, акылдуу адамга сырыңды айтпа. Жана айтты. Элден сыйлуу болууну кааласаң, өзүң меймандас бол. Адамдарды маскаралаганды баатырдык көргөн немени сен эмнеге адамзаттын душманы деп айтпайсың? Жана айтты. Сенин досторуң менен касташкан адамды сен эмнеге досум дейсиң? Талантсыз адамдар менен достошпо. Таланты жок адамдар не дос, не душман болгонго жарашпайт. Өзүн илимдүү деген наадандан сактан. Адилеттүү бийге муктаж болгончо өзүң адилеттүү бол. Жана айтты. Чындык ачуу болсо да угуш керек. Душманын билбесиң десең, сырыңды досуңа айтпа. Майда нерсеге көңүл бурба жана чоң сүйлөбө. Айбирин жоготкон адамды тирүү деп санаба. Мээнет кылбай бай болууну кааласаң, азга канаат кыл. Чыгаша болуп саткандан көрө пайдасы жок нерсени сатып алба. Өзүңө тең адамдын жардамына зар болгончо өлгөн артык. Жана айтты. Кайыр сурап тое жеген нандан көрө ачкадан өлгөн артык. Кандайдыр бир бүтүм чыгаргың келгенде, ишенимсиз адамга таянба. Ишенимдүү адамды эсиңен чыгарба. Жана айтты. Өзүңдөн пас адамдын жардамына муктаж болуу, чоң балеге кабылуу. Бакадан башка алка сураганча, сууга чөгүп өлгөн жакшы. Жана айтты. Бул жашоого канаат кылган жоош момун бузуку, текеберденип о дүйнөгө жол издеген динзар адамдан жакшы. Жана айтты. Чоң кызматка жетип алып, мурдагы адатына салып, инсанга жийиркене мамиле кылган адамдардан акылсыз эч ким жок.
Билбегениңди билбей көшөрүп, кийин калпычы болуп уятың кеткенден жаман эмне бар? Табылган буюмду табылбаган буюм катары берип, алданган адамдан артык бечара барбы? Жана айтты. Бирөө сага муктаж болуп турса, анын ишин бүткөрө алса да, аны жасаган адамдан өткөн наадан болобу? Эмнеге адилеттүү болом десең, кол астыңдагылардын жакшы жашоосу үчүн колдон келгениңдин баарын жасаганга тырышкын. Жана айтты. Эгер айкөл болууну кааласаң, ач көздүктөн каш жана зыкымдыкка жүрөгүңдөн орун бербе. Жана айтты. Карапайым адамдардын каргышына калбас үчүн алардын эмгегин мактай бил. Баардык элдин сүймөнчүгү болуп, эч кимге жек көрөндү болгуң келбесе, башкалар каалагандай сүйлө. Жана айтты. Баарына мыкты болуп, баардык элдин алкышына татыктуу болгуң келсе, өзүңө каалаган нерсени башкаларга каалаба. Элдин мыктысы болгуң келсе, элден эч нерсеңди аянба. Жана айтты. Тилиң узун болсун десең, колуң кыска болсун. Мунун баары Нушрабан адилеттүүнүн кеп кеңеши. Уулум, бул насият сөздөрдү жек көрбөй оку. Анткени бул сөздөрдөн акылмандын да, падышанын да ажайып касиети сезилип турат, жана бул кеп кеңештер акылмандын да, падышанын да сөзү. Анын маанисин жаш кезиңде түшүнүп жаттап ал. Картайганда насият сөздөргө кулак салбайсың. Себеби карыялар турмуштун жаштар билбеген сырын билишет.